Саламатсызбы урматтуу угарман жана көрөрман, сиз кайрадан Баарын сүйлөшөбүз программасын көрүп угуп баштадыңыз. Берүүнү мен Түмөн Бабин алып барам. Биз бүгүн ушул коомго таанымал болгон дагы бир инсан менен маектешип алдында турабыз. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Куудул Абдулаймакулов агабыз. Дагы кош келиңиз студиябызга. Алгач эле ушул сыйлык алганыңыздан кийин алгачкы ирет бул студияга келип отурасыз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат. Сыйлык алганыңызга тете эле элдин арасында дагы бир мындай кызыгуу пайда болгон ошол учурда. Президент сизге тапшырып жатып, экөөңүздөр тең бир мындай каткыра күлүп түшкөн сүрөтүңүздөр бар эле. Анан эми мен муну бир көпчүлүк көрө албай турган бир жерден эле бир маегиңиздин ортосунан эле көрүп калдым. Алгач биздин угармандарга дагы ошол күлкүнүн бир сырын түшүндүрүп берсеңиз. Анын эч кандай деле сыры жок. Биз баягы интермедиа ойногондо кээ бир мындай жерлерин жана блогерлер деп коесуңарбы, эмне деп коесуңар. Ошолор ошондой именно ошондой жерлерин кыркып алып анан кийин интернетке таратышат. Ким таратып, ким неметкенин деле билбейбиз. Ошол бир ойноп аткан интермедиада жанагы гай каракулжалыкмын десе, о садага болоюн деген жер бар. Алны көпчүлүгү мындай түшүнсө, ал сатираны толук көргөн кишилер туура эле түшүнөт деп ойлойм. Себеби биз ал интермедиада негизинен парламентти чагылдырганбыз да. То есть депутаттарды. Анан алар терин кыркып алып кой берип, баягы президентти көздөй мындай бир ыктап, намек кылгандай ыктатып кой берип жүрүшөт. Анан президент аны өзү көрөбү, же айтып турушабы, билбейм. Иши кылса көргөн окшойт. Анан баягы вручение болуп атканда чыгып баратсам, өзү айтып калды, ассадага болоюн, токтогулдук келеми деп. Сизге жооп кылган турбайбы тамаша иретинде? Көпчүлүгү президентти мени күлдүргөндөй неме болуп жүрүшөт, сурап дагы эмне дедиң деп. Мен президентке эмне демек элем. Ал киши өзү күлдүрдү. Сыйлык эми сизди эл көптөн бери тааныйт. Мындай айтканда сиздин талантыңызга көптөн бери күбө болуп жүрөт. Бирок ушунча убакыттан кийин бир эмгек сиңирген артисттин наамына жетип отурасыз. Буга чейин жетпей келгениңизге эмнелерди себеп деп билесиз? Эми ар кандай себеп, бизде өзү система ошондой. Буга таң калыштын деле кереги жок, көнүп деле калгандайбыз. Элдин баары эле көнүп калган. Бирок муунусунда баягы мен бир нерсени айтып жүрөм. Кээ бир адамдар мейли маданият тармагында, мейли башкасында мен мындай сыйлык аларын билгеним жок. Мен үчүн күтүүсүз болду. Анан мен машинеде кетип атып уктум, анан больницада жатып уктум, анан башка деп чоочуп кабыл алышат экен. Мен деле ошондой болсо керек деп жүрсөм, көрсө андай эмес экен. Себеби бир топ документтерди тапшырмай сайын мамлекеттик сыйлык берилбейт экен. Мага андан мурда президенттин администрациясынан чалып калышты. Тезирээк документиңизди Маданият министрлигине тапшырыңыз. Бул президенттин өзүнүн тапшырмасы деп. Мен дагы алактап бир иштер менен жүрдүм эле, ал эсиме чыгып кетти. Жакындаганда кайра чалышты. Ага чейин документ тапшырбай жүрө бердим мен. Анан бир күнү келиним эртең мененки чайда сурап калды, ата тапшырдыңызбы документ деп. Ой, ага убактым болбой атат, мен кайсы документ тапшырмак элем, менде ЗАГС менен паспорттон башка документ деле жок да дедим. Анан аны мен деле тапшырып коем деп, келиним Маданият министрлигине келсе, көрсө комиссия болуп өтүп кеткен экен. Анан президенттик администрациядан кайра чалып калышты. Абдакей неме документиңиз министрликке келбепир го деп. Анан ой, комиссия болуп өтүп кетиптир, кечиктим окшойт десем, алар айтып калды, эми президентке биз аны кечигип калды деп айта албайбыз да деп. Анан эмне кылам десем, алып келип бериңизчи бияка дешти. Анан ошону менен, то есть кыска сөз менен айтканда, лично президенттин өзүнүн тапшырмасы болду окшойт. Түшүнүктүү. Эмне болсо дагы эми буга көпчүлүк кубанды.
Анан эле ушул темага келсек, сиздер көбүнчө саясий сатираларды ойноп келесиздер. Анан ошол эле учурда бир буга чейинки президенттик шайлоодо сиз бир шайлоо өнөктүгүнө тагыраагы Бабановго аралашып, кийин кайра оюңуздан кайтып, анан кийин мен анын убадасын өзүмө жоопкерчилик катары ала албайм деп чыктыңыз эле. Эмне болду эле негизи ошол учурда? Өзү ал мындай болгон, мен чын ниетим, чын пейилим менен эле Өмүрбек Токтогуловичке болит эткем. Биз Лейлек Баткенден бери келатканбыз, ага кыргыз элинин баардыгы күбө. Ал барган 15 миң, 20 миңден стадиондорго адамдар чогулуп атты. Анан ал жерде Өмүрбек Токтогуловичтун программасында бар эле, эгерде президент болсо премьер-министр деген кызмат болбойт, себеби деген жоопкер тиги президент дайыма чечим кабыл алат, премьер-министрлер жаман көрүнөт. Ошон үчүн премьер-министр деген кызмат болбойт деп келип эле Жалал Абадтын стадионуна келгенде, мен президент болсом Бакыт Төрөбаев премьер-министр деди. Мен сахнанын аркасында туруп чочуп кеттим. Не деген? Көрсө стадионду баягы элди караган бетине бардыгына жазып коюшуптур. Бабанов президент, Төрөбаев премьер-министр деп. Болбосо мен таза ой менен эле мен сүйлөгөндөн кийин сахнага чыгып күндөгүдөй сүйлөп бүткөндөн кийин анан тигилер чыгышты да. Анан мен ошол жерден айныдым. Себеби дегенде биринчиден мурдагы жолугушуулардагы президенттик кызмат деген болбойт деген сөздү уккан эл бир түндө баары кырылып калган жок. Экинчиден эң негизгиси президент болом деген, мамлекет башкарам деген адам бир түндө позициясын өзгөртпөш керек. Да, билем, саясатта сүйлөшүү, соодалашуу деген болот, макулдашуу деген. Бирок саясатта ушундай көп нерсе элдин алдында айтылбаш керек. То есть кайсыл адам ким болбосун мыйзамдан бийик секирбеш керек. Премьер-министрди деген президент сунуш кылат. Аны 120 депутат бекитет. Анан ага чейин келбей туруп эле мейли сунуш кылсын, 120 депутаттын канчосу макулда, канчосу макул эмес. Кимиси пайгамбарлык кылып берди. То есть эгерде бийликке кызматка келбей туруп парламенттин, депутаттардын укугун тартып алып аткан болсо, анда бизге окшогон карапайым элдин укугу менен эсептешпейт болчу. Мен ошол жерден демек мындай болбойт. Бүгүн эле позицияларын өзгөртүп атышкан болсо, кийин булар дагы өз билгенин кылат деген ойдо келип айттым. Азыр эң туура суроо бердиң. Мен пресс-конференция берип, аны эл журтка айтпай дебей деле кетип калсам болмок. Анда айта турган бир гана сөз: Бабанов ÖKө акчасына келише албай калды демек. Мындан башка айтыла турган сөз жок болчу. Мен ошондой болбосун деп атайын пресс-конференция берип, эл журтка айтып коюп кетсем, үйгө барсаң кайра үйүңдөн сурайт: "Міне акчасына келише албай калдыңарбы?" деп. Кыргыз ушундай. Негизи акча боюнча бир мындай келишим болгон белечи, жеке эле бир талапкерлигин жактырып эле кошулдуңуз беле? Эми мындай да, биз кыргыз мамлекетинин бир жараныбыз. Биз мамлекеттин эртеңкисине кайдыгер эмеспиз. Мыйзамда да жазылган, агитатор деген бекер иштебеш керек. Туура. Андай договор көп азбы мындай немеде болот. Кээ бирлери айтат: "Тигил сатып алды, бул сатып алды, же сатылып кетти" дегендей. Кыргызстанда эгерде Бабан сатып ала албаса, да башка ким сатып алышы мүмкүн? Түшүнүктүү. Бул жерден дагы түшүнгөн кишиге жакшы эле жооп болот окшойт. Анан 2020-жыл келатат. Бул парламенттик шайлоо. Анан сиз дагы
мындай айтканда партиялардын сизге кызыгып өзүнө мындай тарткысы келгендер болуп атса керек. Болуп атат, туура. Кошуласызбы дагы? Мындай, биринчиден мен талапкер катары кошулбайм. Кайсыл партия менен болбосун талапкер болбойм. Депутаттыкка азыр артисттердин да бир топ аттанып атат окшойт. Мен аттанбайм. Бирок кыргыз мамлекетинин жараны катары баягындай күйөрман катары бир партияны коштоп жүрөм. Ал партия кайсыл партия, ким жетектеген партия, эмне деген программа азыр мага белгисиз. Мына оюндар уже башталды. Баштап аткандар ошо парламентке жан кирип, ар кимиси келсе дагы, келбесе дагы микрофонго чыга алып жанталашып сүйлөп ачкандардын бардыгы ошол шайлоого даярдык деп түшүнсөк болот. Но азыр убакыт бар, жакындай берсин, кимиси кандай программа алып чыгат, ал партиянын курамында кимдер болот, ошого карап көрүп жактырган партияга сөзсүз түрдө балет этебиз. Түшүнүктүү. Украинанын азыркы президенти дагы мурдагы кодул. Анан сиздерде дагы ошол президент болгондон кийин ичиңиздерде бир дымак пайда болуп, биздин дагы колдон келет деген бир мындай мотивациялар пайда болгон жокпу? Эми азыр бизде Кыргызстанда ушундай бардыгы саясатчы. Төрөлгөн баладан баштап 95-теги аксакалга чейин кулагы укпай калган, көзү көрбөй калган эле бир аксакал болбосо, калган бардыгы саясатчы. Ар ким өзүн ар кандай баалайт, ар кимдин өзүнүн деңгээли болот. Бир гана нерсени мен айта алам. Мамлекет башчы, бир мамлекетти башкарам деген адамдын сөзү эле эмес, башкасы эле эмес, бардык жагынан төп келе тургандай, акыл эси, билими, деңгээли жете тургандай киши болуш керек. Анан бардыгыбыз эле кое беребиз десек, мисалы үчүн эми кимдир бирөөлөрдүн атын айтсаң капа болуп калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар болот, алардын дагы ушу мен деле президент болом деп чыкканы бул кыргыз элинин мамлекетинин үстүнөн жүргүзгөн оскорбление деп түшүнөм. Түшүнүктүү. Анан көбүнчө элдер сиздердин бир кайсы багыттагы сатираңыздарга көбүрөөк мындай айтканда кызыгат? Мисалы, саясий айдыңдарды, айтор ушул өлкө башындагы маанилүү кызматта отурган кишилерди дагы сиздер салыштырып бир мындай юморлорду курчунан аткарып келесиздер. Анан элдин табити кандай азыр? Биздин айтып атпаймынбы, эл Кыргызстандын эли саясатташып кеткен. Ошон үчүн бизден көбүнчө ошондой саясий материалдарды күтүшөт. Ойнобой койсоң сурайт, суратпай ойносоң айтат, бул саясат жөнүнө койбойбу деп, башка деп. Бизден азыр элди түшүнүш кыйын. Тиягына же биягына деп. Бирок сөз түрдө саясий сатираларды күткөндөр көп. Түшүнүктүү. Ушул саясаттан алыстай электе ушул да суроону бергим келип турат. Анда биздин студиябыз башка эле. Сиз келгенсиз, азыркы чакырылыш жаңы шайланган. Анан Мээрбек Мискенбаев менен ушул жерде кызыл чек айтышыңыздар пайда болуп, кодулдардын айрым мындай айтканда кодулдарга чектөө киргизиш керек деген бир аракеттер көрүлдү эле. Ошол окуядан кийин сиздер менен бир сүйлөшүүлөр жүрүп, же болбосо бул мындай айтканда чара бир жарым жолдо калып калгандай сезилди да. Кандай болду улантысы? Андан кийин эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок. Башкаларын билбейм, мен эч кандай сүйлөшүүгө макул болбойт болчумун. Биринчиден неге? Себеби дегенде мен мыйзамга туура эмес келген, башка кылган эч нерсе жасаган эмесмин. Андай чектөө киргизиш үчүн анда биздин мыйзамдарды оңдош керек. Анда кыргыз мамлекети сөз эркиндиги, ана башка демократиялуу мамлекет деп айтпашыбыз керек.
Аны үчүн бир топ мыйзамдарды өзгөртүш керек. Ошондо гана башка жол табылышы мүмкүн эле. И азыр да ошондой. Түшүнүктүү. Анан сиз дагы эми мындай айтканда көптөгөн бийликти көрдүңүз, көптөгөн саясий кырдаалдарды көрдүңүз. Анан бир мындай жогорку кызматтагылардан туруп азыр Жээнбеков өзү көрсөттү деп жатасыз. Буга чейинки учурларда сиздерге кысымдар болуп, же тескерисинче Баракелди Абдулла деп бир мындай айтканда желкеге таптаган учурлар болду беле? Деги эле желкеге таптаган бийлик болбойт. Мен аны туура эле түшүнөм. Туура эле кабыл алам. Себеби беттен алып эле мынтип баягындай үстүнөн баса калып эле кемчиликтерди айтып деп атсаң ким эле жакшы көрсүн? Андай адамдар чанда чыгышы мүмкүн. Мен муну калыстык үчүн айтып коюшум керек. Бакиевдин убагында ошол тиги Рахманга бир микроавтобус машина берген. Ушуну алып балдарды кыдыртып мындай саясий сатираларды ойноп тургула деп. Көпчүлүк айтып келишет, көрүп айтат, көрбөй айтат, кыргыз ушундай Бакиевдин убагында андай саясий сатираларды ойногон эмессиңер деп. Ойногондо да айда сонун ойногонбуз. Россия менен Американын базасынын ортосундагы кошоматчылыкты экөөнү тең кыя албай турган да башка. Аскар Акаевичтин убагында мурда андай көңүл бурулбаса, кийинки бир мезгилдерде да концерт берип аткан залдарды жаап койгон мезгил болгон. Жапканга аракет кылган болбосо. Ал эми Атамбаевдин учурунда мындай моменттер көп эле болду. Чыны менен көп болду. Азыр айтып коюш керек, азыр андайды башкасын билбейм, мен сезе элекмин. Түшүнүктүү. Анан сиздин өмүрүңүзгө коркунуч келтирген бир тамашалардын айынан бир өмүрүңүзгө коркунуч келген учурлар болдубу? Жок, андай болбойт. Анчалык дегенге чыккан жок. Андай болбойт. Болгон тоскоолдуктар кайсы? Залдарды бербей коет. Аны тигил же бул айтты, ошон үчүн бербейм деп берди, айтылбайт андай сөз. Залдарды бербей койгондон эң оңой жолдору бар. Сураган күндөрүң бош эмес дейт. Дагы бир башка мезгилдерди, күндөрдү сурасаң, жакында ремонтко жабабыз дейт. Ансыз ремонтко жабылбайт. Себеби бүгүн сүйлөшө калып эле биздики, бүгүн сүйлөшө калып эле эртең бере албайсың да. Ал залдар 2 ай, 3 ай, кээ бири 7-8, 12 айга чейин, даже 1 жылга чейин мурда договор түзүлүп алынган залдар болот. Анан 2 ай мурда сурап барсаң, айтат, жок, биз жакында немеге ремонтко жабабыз деп коет. Ичара мындай немелер айтылат. Кээ бир жетекчилер баягы жакын көргөн адамбыз да. Алар ачык айтат, мындай болду, только мени айтпа. Мен просто ачыгын сага айттым. Тияктан мындай болду, бияктан мындай болду. Дейт, андай кишилерди мейли рахмат дейсиң дагы саткың келбейт, айткың келбейт. Ал да кызматта отурат, ада бала чакасын багып атат дегендей. Ошондой моменттер болот. Түшүнүктүү. Анан эми ушул талант аркылуу элге таанылдыңыз. Эл дагы эле мындай айтканда эл өзүндө жүрөсүз. Бирок ушул куудулдуктун арты менен бир канчалык бир материалдык байлыкка ээ болдуңуз? Азыркы учурда сиз бир чыгармачылыктагы бай инсандардын катарына кошконго болобу сизде? Эмне таптыңыз дейинчи? Бул материалдык көз карашта караганда. Тапканда көп нерсе таптык. Көп нерсе эмне? Кыргызстандын бардык булуң бурчунан бир туугандай болгон агаларды таптык. Досторду таптык, эжелерди таптык. Башка дегенде, саясатчылар менен биздин айырмабыз ошондо. Саясатчылар, кээ бир саясатчыларды бир өзөн, же бир айыл, же бир өрөөн жакшы кабыл алса, экинчи өрөөн, экинчи башка жакшы кабыл албайт. Биз Кыргызстандын
төрт бурчуна барып, кайсыл айылы, кайсыл нерсеси болбосун, кенен кесир сүйлөп, кенен кесир чалкалап жатабыз. Андан өткөн байлык болбойт. Материалдык жактан кандай абалдасыз? Материалдык жактан Кудайга шүгүр, кийим бүтүн, курсак ток, уйку тынч. Түшүнүктүү. Мындай эң маанилүүсү ушул. Ооба. Түшүнүктүү. Андан башка кандай болуш керек? Өзү бакыт десе, көпчүлүк адамдар ушуну ойлойт экен, бизде жанагы кичинекей нарсе төрөлгөндө деле, башка болгондо деле ырымдап, бул министр болот, бул президент болот, балам тигиндей болот деп эңсеп, каалап, ошону тилеп дегендей. Адамдын бактысы байлыкта, бийликте, депутаттыкта, президенттикте керек, министрликте керек болсо президенттикте да эмес экенин Кыргызстандын тарыхы кайра далилдеп атат да. Бакыт жанагы мен айткандай, курсагың ток, кийимиң бүтүн, бала чагаң маңдайыңда, уйкуң тынч, кандай жер болсун, кандай болсо дагы көкүрөк ээн эркин согуп, оюңдагыны түз айтсаң, андан өткөн бакыт жок.